Мен Мирбек Маматкасым уулу Реформа партиясынын лидерлеринин бири, Биримдик партиясынын кожоюндарына кайрыламын. Марат Аманкуловдун сүйлөгөн сөзүн көрдүм. Элдин баары көрдү. Силер орустар менен жолугушууда айтып жатасыңар. Партиянын төрагасы Марат Аманкулов айтып жатат. 30 жыл эркиндик бизге эч нерсе алып келген жок. Эми кайтышыбыз керек деп атат. Дагы бир жеринде эркиндик бул албетте жакшы, бирок биз кайтабыз деп атат. Биримдик партиясы силер эмне үчүн айтып жатасыңар? Эгемендүүлүк силерге эмне оюнчукпу? Колуңардан эч нерсе келбесе, парламентте силерге бок барбы? Эмне шайлоого аттанасыңар? Ошончо акчаны сарптап, ошончо административдик ресурсту колдонуп. Кеткиле шайлоодон. Силерге Кыргызстан керек эмес болсо, өлкөдөн чыгып кеткиле. Кандай немесиңер силер? Биз Кыргызстандын эркин эли эгемендүүлүк үчүн кашыкканыбызга алгача күрөшөбүз. Бул эркиндик деген бир тыйын эмес бизге. Бул кымбатка келген нерсе. Бул атаңардан силерге мураска калган нерсе эмес бул өлкө. Биз муну коргойбуз, сактайбыз. Каммайсыңбы, атасыңбы, чабасыңбы? Биз баарына даярбыз. Биз күрөшөбүз. Бул биздин өлкө. Силердики эмес болсо, анда бир чечимге келгиле. Биз өлкөбүздү сактап калабыз. Силерге окшогондордон да сактап калабыз.